Айганыш Жайшиева тери ашатууну 80-жылдары кошунасынан үйрөнгөн. Ал тери ашатып, үй ичине салууга төшөк, кышында жулуу кийгенге тон тиктирет. Азыр ал кызыккан кыз-келиндер болсо үйрөтсөм дейт. Айранды куюп, бардык жерине тегиз жеткидей кылып, толук шыбайбыз. Эч ким пайдаланбай калды, эч ким аштабай калды. Мынау терилерди ушундай кылып айранга салып, ушундай кылып жыдытса да болот. Же болбосо жанагы айранды сүзмөгө калтага куюп койгондо түбүнө суусу агып калат. Ошону мындай бир чоңураак бочкага куюп туруп эле терини ушу боюнча эле ошого салып койсо деле боло берет. 3-4 күн коюп туруп, дагындай кылып мындай неме жерини укалап ачып туруп көрсө, ошондо уже жыдаганы билинип калат. Мындай жерлерине, мына жүнү аз жерине мындай чурай деп коет. Же болбосо мындай жерлерине мындай кылып колуң менен кырып көрсө, шер аппак болуп билинип калат. Ошондо эле болду, алыш керек. Көпкө койбош керек. Анан муну кийин кургатканда күнгө кургатпаш керек. Ибадат Сулайманова шаарда тургандыктан көп мал кармоого шарты жок. Жүнүн 2-3 жыл чогултуп килем токуйт. Шаар тургундары көп мал кармашпайт. Ошон үчүн 5-6 малынын жүнүн биздин каармандын иштеткенин билишип, чогултуп беришет. Кармаган малдардын жүндөрүнү кырктырып алып, жууп, тазалап, ушинтип ийирип килем жасаймын. Мынантип мынандай боеп, кызылга, карага боеп килем жасайм, натуральный. Ден соолукка пайда, бала чагага үйгө салсаң жагымдуу. Ошон үчүн ушинтип бекер отургандан көрө ысырап болбосун деп ушуларды жасаймын. Ал эми Баткендеги дагы бир каарманыбыз терини таштандыга таштабай калган. Карамат Закирова терини кайра иштетпейт. Ал үйүндө сөөлжан багып, биогумус өндүрүүдө терини сөөлжандардын тоюту катары колдонот. Мен 2 жылдан бери биогумус сөөлжан багып, биогумус өндүрүп, ушу терилерди дагы ушуга салам. Бул биогумустун жебеген нерсеси жок. Только клёнка, баклажкадан башка тери, жүн, пакта ушунун бардыгын жейт экен. Азыр эми терилерибизди мусорго таштабай эле ушу биогумуска таштап атабыз. Жеке ишкер Курбанбек Сапаров терини кайра иштетүүдө финансы жагын тапканы менен чакан ишкана курууга жердин жоктугун айтып, атайын адистерди окутууга мамлекет көмөк көрсөтүшү керек деген пикирде. Кошуна Өзбекстанда тери иштеткен ишканага барып, кандай иштетүүнүн сырын сурап, жооп ала албаганын белгилейт. Анан жалаң ана шу Оштогу, Бишкектеги, Баткендеги мастерлар анжандан чыгат экен да. Ушуга кирип, ушунун химикаттарын үйрөнүп, обработкасын үйрөнөлү десек, үргөтпөйт экендер. $1000 бере элсек да унашпады. Үйрөнөлү, биз ушул ишти кылалы десек. Шунун үчүн менин сунушум шуну Харич чарба департаменти колго алып, таяр сырьё, бекер сырьё, арзан сырьё, жерин тагыдан казып чыкпайсың, бул жердин беттеги таяр сырьё, шуну Кытайгабы же Өзбекстан менен сүйлөшүп, шу заводко, мини заводторго, көз заводторго бир жөнөтсөк, каржыласак, дагы ошолор барып иштеп, технологиясын окуп, үйрөнүп келсе, кийин биз шуну ишке ашырсак. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2021 жылдын 1 январына карата республикада бодо малдын саны 35 000 башка көбөйгөн. Кой жана эчкинин саны 11,9 мың башка жогорулаган. 4 түлүк малдын башы көбөйүп жатканы менен ошол эле маалда дал ушул ири жана майда малдардын териси баа болбой жатканы баарына маалым. Азыркы учурда Баткен шаарында тери жүндүн таштандыда жатканы көпчүлүктүн көңүлүн оорутат. Эл өз күчү менен иштеткени жакшы, бирок мамлекетибизде тери жүн өндүргөн чакан завод-фабрикалар болсо жакшы болмок. Гүлбарчын Аймирова, Салам Медиа, Баткен.